Амансыңарбы, урматтуу кыргызстандык мекендештер. Бүгүн мен мына ушул пациент абдан күтүп аттым эле. Баягы ойго эмнени жазсаң ошо келет дегендей. Мына мен ушул пациент келсе, мен элдерге бир айтып берсем, жыйынтыгын өзү оозу менен айтса экен деп тургам да. Бул пациентибиз көк боордон кыйналып келген. Так, жашыңыз канчада? 37'de. 37'de. Siz kantip ооруп калдыңыз? И кантип каяка бардыңыз да, анан бизге келгенде эмнелерди сезип атасыз? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, Каттыраак айтыңыз. Мен биринчи кызымды төрөгөндө гемоглобин ошо 37 менен төрөгөм. Качан төрөдүңүз? Биринчисинде 2008-жылы. Ошондон баштап эле кан көтөрүлбөй эле, кийинки балдарымда да төрөгөндө эле түшүп кетип эле адат болуп калды. Анан гематологияга бардым. Гематологиядан 37 менен барып, ошол жерден кан койду түшүп, ошо кандан жабыркадым деди да. Гематологияда учетто жазым да кармайт да меники. Топурак чегим келип баштайт, башым тегеренип, жыгылып калып ушинтипчи. Алым кетип, төшөгө эчтеке жине албай эле чарчап калчумун болуп эле. Анан ошол кийин гематологияга барганда мени хирургтарга көргөзгүлө деп, бир сыра УЗИге түшкүлө деди. Анан биз мамам болуп барып, анан эмеге бардык. Мамаке эмеге республиканский больницага бардык. Республиканский больницага барсак, ошо хирург бар экен, ошо хирургтар эмеге түшүрүштү, томографияга 10 000 сомдук. Ал жактан барсак, доплерге түшүрдү, биринчи доплерден таппай коюшту. Балким тамырлар ичкерип кеткенби же кандын өзү тромб болуп калганбы деп эме кылышты. Анан биз эмеге бардык, анан 10 000 сомдук аппаратка түшкүлө деди. Анан 10 000 сомдук аппаратка түшкөндөн кийин көк боор өзү жабыркаптыр деди. Анан көк бооруңуз чоңоюп, аябай өзүнүн формасынан чоңоюп, УЗИнин эмесине батпай калган. Өзү нормада, урматтуу мекендештер, көк боор сол кабыргадан чыкпай турат да. Дегени биз ага жетпейбиз да. Мына боор дагы оң жактан, мен дайыр мынтип айтам да, Кудай таанам ушунчалык уста, баягы жумшак органдарды кабырганын арасына бекитип койгон да. Оң жактан өттү бекитип, анан боорду бекитип койгон. А сол жактан көк боорду бекитип койгон. Кабырганын арасына, кабыргадан бул жака чыкпайт органдар, кабырганын ичинде көрүнбөй турган жок. Бирок сиздин көк бооруңуз кабыргадан, мен адашпасам 4 эл, кабыргадан кийин 4 элге чейин чоңоюп кеткен. Сиз абдан чарчашыңыз. Чарчачым, анан ушу отурганда отуралчу эмесмин, тиреп, отурганда оң жак кабырганын асты бир нерсе тиреп, бул жак менен жаталчу эмес, отуралчу эмес да. Анан мен ошо гематолог эмеге сразу операция дешти. Көк боорду алып салабыз деп айтышкан. Анан биз эмеге бардык. Тромбоцитиңиз эсиңизде барбы? Тромбоциттин эсимде жок. Тромбоцит ошо менде эме тромбоцит низкий болчу да, тромбоцит двигатель жок болчу да. Анан ошол эмеге кайра эмеге жазып беришти. Гематологияга кол койдук, операционныйга даярбыз деген эме. Ошол жактан кол койдук, билесиңер, Бебезов деген хирург бар экен. Анан ал жака барсак, өздөрү эле бизди киргизбей эле, бир эки эле ошо мени караган врач менен эле бир эме бар экен, хирург. Ошол эки эле киргизбей эле бизди өздөрү эле чечип эле кол коюп берип коюшту. Даярсың операционныйга, даярсың, андан ары өзүң чечесиң, сен гематологияда учеттон бизде чыктың деп. Анан мамам айтты, мен сени операция кылдыртпайбыз, мен канчадан бери интернеттен ушу сизди Усана Бапаева деп көрүп жүрөм, мен да ошо кызыгып барайын деп атам. Может, сен ошондон жакшы болуп кетесиң деп эле мен ошол жерден эле сразу бияка келдим. Операция болду. Биринчи бияка консультация алабыз. Сиз азыр менде жүргөнүңүзгө канча убакыт болду? Уже мен жүргөнүмө 4-5 ай болду. 4-5 ай болду. 4-5 ай мурун мен эсимде бар. Бул мекендешибиз энтигип бир аз, энтигип, көңүлү жок, чарчап, ушундай кыйналып келген. Анан мен канын көрдүм. Каныңызда эмне көп экен? Курттар көп болчу. Канында курттар көп болгон. Урматтуу мекендештер, мен эмнени айтайын деп атам? Мына ушу баягы эле менин гематоскоп, микроскоптун ичинен биз курттар көргөнбүз. Эмнеге анемия болду? Эмне үчүн гемоглобин түшүп кетти? Себеби деген биз айткан бул жакшынакай эритроциттердин ичиндеги гемоглобинди курттар жеп коет. Ошон үчүн анемия болот. Биз курт менен күрөшө баштадык, ооба. Мен абдан катуу диетага тургузам. Эмне үчүн? Себеби деген биз ошо курттар жеген тамакты бербешибиз керек.
Организмге биз ошо жей турган курт жей турган тамакты бере берсек, аны биз мага беребиз да. Анан ал сиздин ар бир эритроцитиңиздин ичине кирип, ар биринин ичинде гемоглобин жеп туруп, анан сиз эртең болуп жатып каласыз. Ошон үчүн строго диетада болду. Мына 4 ай 5 айдан бери сиз диетаны бузбадыңызбы? Диетаны жакшы. Диетаны бузбады. Эми бизде колдонгон натуралдык ыкмаларды колдонуп атабыз. Ошол эле мен эң жакшы көргөн сүйүктүү менин сүлүктөрүмдү коебуз. Албетте көп койбойм. Состояниесин жараша 1 ден койдум, 2 ден койдум, Муну көп койбош керек, ошон үчүн да сүлүктү коет десе эле кое берген адамга шембеш керек, все-таки врач состояниени карап коюш керек. 1 штук коем, 2 күнгө айдайм. 1 штук коем, 2 күнгө айдайм. Ошентип олтуруп, канча айдан кийин повторный УЗИге түштүңүз? 2 айдан кийин түштүм УЗИге. Биринчисинде түшкөндө январда түшкөм. Январда түшкөндө 7 сантиметр кичирейген болчу. Анан кийин дагы 2 айдан кийин февралда түштүм, февралдын аяктарында 1 айдан кийин түштүгенсиз, андан кийин общий эсептен 17 сантиметрге кичирейген. Азыр сиздин көк бооруңуз турганым жакшы. Жакшы. Кабырганын арасынан бул жака чыккан жок, Демек мен айткан 4 эл чоңоюп турган уже ичине кирди. Алыңыздын курганы мурунка караганда жокпу? Мурунка караганда жакшы, Кудайга шүгүр. Мурун алым кетип чарчап, башым көп ооручу. Азыр антпейм, Кудайга шүгүр. Тамак ичкениңиз кандай? Тамак ичкеним аппетитим бар. Моорике бир эме келип кеткендеримден бир 2-3 жума келип кеткенде алым жок болуп аткан. Сизге айткан болчумун ошо канын дарысын жазып бересизби? Анда эле ичкен жокмун бирок. Мен баягы диета менен эле өзүмдү жанагы шорпо ичип эле ошо менен эле жакшымын да. Диетаны мен айткандай бир нерсени 4 күндө бир жеп атасызбы? Же күнүгө эле кой шорпо, же биздин армык туугандарга окшоп күнүгө 5 бармак, же биздин орус туугандарга окшоп күнүгө палоо кылбадыңызбы? Жок, сиз 4 күндө бир тамак жеп атасыз, Так. По-моему, көбүрөөк болуп калды, ошо сүлүк койбой калды, Так, сиз бүгүн эмнеге сүлүк алайын деп келдиңизби, же кандай? Ошо сүлүк алайын деп келдим. Бир жумада бирден сүлүккө келип турасыз айтканга. Так, жумушка чыктыңызбы? Жумушка чыгып баштадым, уже 1 жума болду. Иштей баштадыңыз, Так, жөө басканда чарчаганыңыз азбы? Жөө басканда чарчаганым азайды, негизи бияка биринчи келгенде стресс, депрессия менен аябай. Ооба. Мен эстедим, демек келгенде абдан качуу көрдүңүзбү? Урматтуу мекендештер, мен дайым ушуну кайталагандан тажабайм да. Дүйнөдө 1100 оору бар. Ошонун бардыгы биринчи орунда стресс турат. Биринчи орунда сыгылуу турат. Анан мен бул жака түшүндүргөм. Сиз могу сыгылууну алып салмайынча, биз организм жакшы болбойбуз деп айткам. Чынбы? Аракет кылып, ошол сыгылуудан чыгып, өзүңүздү сүйүңүз деп айттым. Чынбы? Адам өзүн өзү жакшы көрүш керек. Анан сиздин органдарыңыз сизге разы болуп жакшы иштеп берет. Анан сиз күнүгө эле нервиштеп берсеңиз, органдарыңыз сизге кап болуп иштебей коет. Демек, азыр мына мен азыр эми көрүп турам, эми бул ислам динин кабыл алып, мына өзү деле мусулман болгон эми мындай оронуп, эми бул нерсе дагы жакшы кылат. Айтайын мен үчүн, урматтуу мекендештер. Адам канчалык өзүн мындай бир Кудайга тапшырып, адам өзүн бир Кудайга тапшырып, мен жакшы болоюн, мага сен жакшы болгонду бересиң деп туруп приказ бериш керек да. Анан биз баягы окуу, тиякта балам калды, анан мен бул квартирада жашайм. Ушундай стресс болгон, стресстер. Окуу, мен квартирада жашайм, анан мен тиги кантип табам, анан баламды кантип багам деген стресстен арылып, бардык нерсеге топук болгонго аракет кылышыбыз керек. Спокойный болгонго, жинденбегенге, мына ошого көнүшүбүз керек. Сиз ошол акыбалга өтө баштадыңызбы? Ошол акыбалга өттүм. Башында аябай кыйналгам, стресс, депрессиядан чыктым. Сиз ошо стресс болбосоңуз деле ушу жакшы турмуш улана берет экен. Ушуну айтып койсоңуз биздин мекендештерге. Значит, адам стресс болгондо эле кокуйт эле ал ситуациядан чыга албайбыз да, чынбы? Демек, биз өзүбүздү өзүбүз ал деген нерсечи, мен бардык нерсени айтам, бардык адам өзүн өзү жооткотуу, өзүн өзү басаңдатуу, бул йогага барасызбы, спортко барасызбы, намаз окуйсузбу, бардыгы биздин органдардын жакшы иштешүүгө жардам берет. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн
органдарыбызды жакшы көрүшүбүз керек. Ар бир адам өзүн-өзү жакшы көрүш керек. Анан мындай биз жакшы результат көрөбүз. Демек мен бүгүн сиздин каныңызды да алып каламын. Мурункуга салыштырабыз. Сиз келип турасыз дагы эле. Эми бул нерседен чыгыш үчүн 2 жылга чейин менде сиз жүрөсүз. Эми дагы убакта өзүңө түшөсүз, мурунку өзүңөрдү салыштырайлы. Эмне демекчимин? Ден соолук каалаймын, ушундай сизге сабырдуулук каалаймын, ушундай өзүңүздү жакшы көрүүнү каалаймын, ар бир органдарыңызды сүйүүнү каалаймын. Бардык адамдарга ден соолук каалап, эч кандай бир жамандык көрбөңүздөр.